Урматтуу окуучулар, бүгүн 11 класстын физика сабагынан фотоэффект кубулушу жана Эйнштейн теңдемеси деген теманы карайбыз. Мына сабактын жүрүшүндө жылуулуктан нурданууну кайталайбыз. Электромагниттик теориянын туюкка келген туш келүүсүн билесиңер. Фотоэффект кубулушунун ачылышы менен таанышасыңар. Фотоэффект кубулушунун пайда болуш шарттарын аныктайсыңар. Фотоэффект кубулушу менен кванттык теориянын далилдөөсүн билесиңер. Мына биз эми жылуулуктан нурданууну кайталайлык. Температура жогорулаган сайын атомдордун кагылышуусунан нур чыгаруусу бул жылуулуктан нурдануу деп аталат. Нурданган толкунун узундугу температурага тескери пропорциялаш. Бул мисалы силер үйүңөрдөгү электр шамынын зымынын кызарышынан эле байкайсыңар. Эгерде токтун күчү аз болгон болсо, анда лампа кызарып көрүнөт. Ал эми улам токтун күчү көбөйгөн сайын ал кызылдан саргычка, анан агыш тарта баштайт. Демек, бул жерде температура канчалык жогорулаган сайын ал жерде чыгарган толкунун узундугу кыскарып, жыштыгы көбөйөт. Бул Виндин жылышуу закону менен аныкталат. Бул жерде чыгарган толкунун узундугу абсолюттук температурага тескери пропорциялаш. Бул формуладагы Б Вин турактуулугу деп аталат. Бул 2,898 көбөйтүү 10⁻³ даражасында метр Кельвин. Башкача айтканда, бул жерде 1 кельвинге туура келген толкунун узундугу көргөзүлгөн. Мына бул жылуулуктан нурдануунун чыккан нурларды спектрлерге ажыратып, аларды спектрлердин толкун узундуктары боюнча ирети менен айтканда, бул эң толкун узундугу чоң болгон нур бул инфракызыл нур болот. Ал эми андан кийин бизге көрүнгөн кызыл нур, кызыл сары, жашыл, көгүлтүр, көк, кызгылт көк жана ультра кызгылт нур. Бул ультра кызгылт нурдагы толкун узундугу боюнча кызгылт көк нурдан чоң болот дагы, ал көзгө көрүнбөйт. Бирок көзгө көрүнбөгөн менен алар көздүн торчолоруна жана башка нерселерге бул күчтүү таасир эткен толкун болуп саналат. Мына эми бул жылуулуктун нурдануунун тыгыздыгы деген физикалык чоңдук бар. Бул жылуулуктан нурданын тыгыздыгы деген ошол чыккан жарык булагынан чыккан толкунун узундугу жана температурасына түз пропорциялаш болот. Бул жерде температура канчалык жогору болсо, мисалы 1650 кельвин болгондо максималдуу нурдун тыгыздыгына ээ болот. Ал эми ушул температура төмөндөгөн сайын чыгарган максималдуу толкундун нурдануунун тыгыздыгы улам бара-бара азайып отурат. Мына ушул кызгылт көк нурлардын нурдануусун изилдөөдөн кийин жаңы ультра кызгылт көк нур ачылгандан баштап, ошол ультра кызгылт көк нурлардагы жарык толкунунун тыгыздыгы закон челемдүүлүктөн же болбосо Виндин жылышуу законуна караганда ал жерден четтеп кеткендиги байкалган. Мына ошол бул электромагниттик теориянын узун толкундар үчүн ылайык келет дагы, ал эми кыска толкундар үчүн ультра кызгылт көк нурдан баштап бул мурдагы белгилүү болгон закон ченемдүүлүккө ылайык келбей, андан четтеп кеткен. Мына ушул жердеги нурдануунун төмөнкү жыштыктарда туура келип, ал эми жогорку жыштыктарга туура келбей калган кубулуш бул ультра кызгылт катастрофа же болбосо классикалык физиканын туюкка туш келиши деп аталган. Мына ушунда мурдагы белгилүү болгон электромагниттик теориянын негизинде ошол нурдануунун кыска толкундар үчүн нурданууга ылайык келбей калган, ошону түшүндүрүүгө мүмкүн болбогондо, бул өзү классикалык электромагниттик теориянын туюкка капталган деп эсептешет. Мына ушул туюктан чыгарыш үчүн немец физиги Макс Планк бул жарык электромагнит толкун экендиги талашсыз, бирок ал үзгүлтүксүз чыкпастан үлүш болуп чыгарылып жана үлүш болуп жатылат деген сунуштаган. Мына ушул теориянын, ушул божомолдун негизинде жарыктын кыска толкундарга жутулушун толугу менен түшүндүрүп бере алган. Эми ошол жарыктын ар бир бөлүкчөсү бул квант деп аталган. Ал эми бул кванттын энергиясы толкундун жыштыгына пропорциялаш болот. Канчалык жыштыгы чоң болсо, бул бир кванттын же болбосо жарыктын бир бөлүкчөсүнүн энергиясы ошончолук чоң болот. Бул формуладагы H Планк турактуулугу деп аталган. Бул 6,626 көбөйтүү 10⁻³ даражасындагы жоуль секунд. Бул чоңдуктун физикалык мааниси 1 герц болгон же болбосо жыштыгы 1 секунда болгон толкундун туура келген энергиянын маанисин көргөзөт.
Мына ушул ачылышы үчүн, ушул теорияны сунуштаган үчүн толугу менен далилденгенден кийин 1918 жылы Макс Планк Нобель сыйлыгына татыган. Мына ушул ультра кызгылт көк нур катастрофасынан кийин жаңы 20-жылдын башталышында 19-жылдын аягында жаңы кубулуш ачылган. Бул 1887 жылы немец физиги зарядталган цинк пластикасына жарык бергенде ал өзүнүн зарядын жоготконун байкаган. Бул эмне себептен зарядын тез жоготуп берип атат? Себеби ага келип түшкөн жарык ошол цинк пластикасындагы терс зарядталган электрондорду өзүнөн чыгарып берет дагы өзүнүн зарядын бат эле жоготуп коет. Мына бул жерде электрометрди зарядтап, терс зарядтап туруп, анан кийин ага бекитилген цинк пластикасына ультра кызгылт көк нур берилгенде ал зарядын бат эле жоготуп коет. Мына ушул кубулуш фотоэффект деп аталган. Бул эффект деген сөз аракет. Демек, жарыктын аракети менен электрондордун заттардан чыгып кетишин айтышат. Мына фотоэффект кубулушун мына ошол жарык металлга келип түштү, цинкке келип түштү. Анда терс зарядталган электрондор учуп чыгып, анан зарядын жоготуп коет. Анын электрон экендигин билиш үчүн электроскопту оң зарядтап туруп, кайрадан нур жибергенде ал нурун жоготпойт. Мына ушулдай көптөгөн тажрыйбалардын негизинде бул жарык тийгенде металлдан электрондор чыга тургандыгы далилденген. Мына азыркы кезде ушул кубулушту байкаш үчүн электрометрди алыш керек. Электрометрге цинк пластинкасын бекитип, анан кийин жогорку чыңалууда иштей турган ток булагынан электр жаасын түзүш керек. Мына бул жерде ортодо ошол электр жаасын ала турган же болбосо кадимки электр ширеттүүчү прибор сыяктуу прибор берилген. Мына ушул жерде жогорку чыңалуу берип, эки көмүр стержинин ортосунда жакындатып туруп, кайра алыстатып койгон мезгилде ошол стержиндердин арасындагы мейкиндиктен электр жаасы чыгат. Бул электр жаасынын негизги бөлүгү ультра кызгылт көк нурлар болот. Ушул берилгенден кийин зарядталган, терс зарядталган электрометр зарядын бат эле жоготуп коет. Мына ушундай тажрыйба менен фотоэффект кубулушун азыркы мезгилде ушинтип байкоого болот. Бирок бул кубулуштун ачылышы менен бирок ал жерде көп деле кызыгууну пайда кылган эмес. Бул кадимки эле кубулуш катары эсептешкен. Бирок кийинчерээк бул кубулуштун себептерин толук изилдеш үчүн орус окумуштуусу Столетов көптөгөн тажрыйбаларды жасап, анын закон мизам ченемдиктерин ачкан. Мисалы, Столетов бул жерде металл пластинкасын алып, аны токтун булагына улаштырып, ал эми анан торчу аркылуу жарык бергенде бул жерде гальванометр токту байкаган. Мына ошол жерде ар кандай жарыктын булактарын берип, анан кийин ал жерде пайда болгон токтун күчүн эсептөө менен жаңы кубулуштарды ачкан. Мына бул жерде азыркы кездеги ошол фотоэффект кубулушунун мыйзам ченемдерин ачыш үчүн азыркы кездеги мына сол жак оң жакта турган прибордун жардамы менен текшерүүгө болот. Бул аба сордулган айнек түтүкчөдөн турат. Бул айнек түтүкчөнүн ичинде кварц терезеси бар. Эмне үчүн кварц терезеси коюлуп атат? Кадимки айнек бул ультра кызгылт көк нурларды өткөрбөйт. Ошон үчүн бул жерде тажрыйба үчүн ультра кызгылт көк нур өткөрүш үчүн ал жерге атайын кварц терезеси коюлган. Ошол кварц терезеси аркылуу электро жаасынан чыккан электромагнит толкунду жиберип, ал жерде токтун күчүн миллиампер метрин, ал эми анда чыңалуунун өзгөрүшүн вольтметр менен ченеп, аларды ток булагына реостат аркылуу улаштырылган. Реостат менен ал жерде чыңалууну өзгөртүп, ал жерде чыңалуунун өзгөрүшүнө жараша токтун өзгөрүшү закондорун изилдөөгө болот. Мына ушул жердеги тажрыйбадан төмөнкүдөй жыйынтык алынган. Мына эгерде ошол катод менен аноддун ортосунда чыңалуу нольго барабар болгондо дагы ток пайда болуп турат. Себеби жарык түшкөн кезде учуп чыккан электрондордун бир бөлүгү анодко жетет дагы ал жерде токту пайда кылып турат. Эгерде чыңалууну андан ары көбөйтө турган болсок, көбөйө баштайт дагы, кандайдыр бир белгилүү маанисине жеткенден ток өзгөрүүсүн токтотот. Башкача айтканда, бул каныгуу абалына жетти деп айтышат. Эгерде ушул жердеги катодко түшүп аткан ультра кызгылт көк нурдун интенсивдүүлүгүн, башкача айтканда энергиясын чоңойто турган болсок, анда мурдагы эле сыяктуу биз кубулушту байкайбыз. Чыңалуу көбөйгөн сайын токтун күчү көбөйөт, белгилүү абалына жеткенде каныгуу абалына жетет. Бул бирок каныгуу абалы биринчи
интенсивдүүлүгү аз болгон мезгилге караганда бул жерде каныгуу тогу жогору болот. Демек бул жерде ошол жарык булагынын энергиясы канчалык көбөйгөн сайын андан чыккан электрондордун саны ошончолук көбөйүп тургандыгын деген тыянак чыгарылган. Ал эми ушул жердеги анод менен катоддун ортосуна эми терс чыңалуу берсек, анда терс чыңалуу берилгенде ал жерде токтун күчү азая баштайт дагы, кандайдыр бир мааниге жеткенде токтун күчү нолго барабар болуп калат. Мына ушул тормуздоочу же болбосо токтотуучу чыңалуу деп аталат. Бул жерде чыңалуу канча кандай маанисине жеткенде бул жердеги токтун күчү нөлгө барабар болот. Учуп чыгып аткан электрондун кинетикалык энергиясы менен ошол электр талаасынын энергиясы барабар болгондо ал жерде токтун күчү нолго барабар болот. Мына ушул фотоэффект куулушундагы бир өзгөчө башка куулуштардан айырмаланган ушул маалымат болуп саналат. Мына ушул маалыматтын негизинде төмөнкүдөй тыянак чыгарылган. Бул жерде жыштык канчалык жогорулаган сайын токтун күчү тормуздоочу чыңалуу бир түз пропорциялуу өтө баштайт. Бирок ошонун чыңалуунун эң минималдуу, жыштыктын минималдуу маанисинде гана нөлгө барып алат. Эгерде ушул жыштык мындан төмөн болгон болсо, анда фотоэффект куулушу байкалбайт. Башкача айтканда, электронду жыштыгы аз болгон, же болбосо толкун узундугу чоң болгон толкундар электронду чыгара албай тургандыгы аныкталган. Мына ушул тыянактар мурдагы белгилүү болгон электромагниттик теориянын негизинде түзүлгөн жарыктын нурдануусу же болбосо чыгарылган электромагниттик толкундун жыштыгы бул чоңойгон сайын ал жерде учкан электрондордун кинетикалык энергиясы да жогорулай баштайт. Ал эми классикалык теория боюнча бул жерде учуп чыккан электрондордун энергиясы баардык учурда чыгарылыш керек эле. Алга келип түшкөн жарыктын энергиясы канчалык көбөйгөн сайын ал жерде энергия топтоло берип, электронду чыгарыш керек болчу. Бирок жыштыктын белгилүү бир чегинен баштап ал өзүнүн электрондорду чыгаруусун токтотот. Башкача айтканда, аны төмөнкү жыштыктар же болбосо толкун узундугу чоң болгон толкундар фотоэффект куулушун пайда кыла албайт. Мына ушул тыянак классикалык физиканын тыянактарына карама каршы келип калган. Мына ушуну түшүндүрүш үчүн жаңы теория иштелип чыгуу зарылдыгы пайда болгон. Ал эми бул жерде учуп чыккан электрондордун саны ошол келип түшкөн жарыктын жыштыгына көз каранды эмес, бирок энергиясына түз пропорцияда бар. Канчалык күчтүү энергияны берсек, ал жерде учуп чыккан электрондордун саны көп болот. Бул өткөндөгү жанагы каныгуу тогун караганда дагы ошонун графиктерин эстетсеңер болот. Канчалык келип түшкөн жарыктын интенсивдүүлүгү чоң болсо, ал жерде учуп чыккан электрондордун саны көбөйөт, же болбосо каныгуу тогу жогорулагандыгын көрүүгө болот. Мына ушул эки тыянак фотоэффект куулушунун мыйзамдары деп аталат. Мына бул фотоэффекттин мыйзам ченемдери классикалык теорияга карама каршы келет. Эмне үчүн? Электромагниттик теория боюнча бардык эле толкундар энергиясы топтоло берип, көп убакыт энергия берилгенден кийин электрондорду чыгарыш керек эле. Бирок ал канчалык күчтүү берсек дагы, канчалык узак убакыт берсек дагы электронду чыгара албайт. Ошон үчүн бул жер жыштыктын эң төмөнкү чегине ээ болот. Бул нурданын куулушуна бул туура келбей аткандыгы, бул энергиянын топтолушуна көз каранды эмес, ошол жерге түшүп аткан жарык квантынын энергиясына көз каранды экендиги бул божомолдонгон. Мына ушул куулушту толук түшүндүрүш үчүн 1905-жылы улуу окумуштуу Альберт Эйнштейн Планктын кванттык гипотезасынын негизинде фотоэффект куулушунун теориясын түзгөн. Эми бул жерде Планктын кванттык гипотезасы деп аталганы ошол бир эле куулуш менен нурдануудагы жутулуу жана нурдануунун гана түшүндүрүүгө мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Ал эми ошону дагы теория катары эсептеш үчүн дагы бир катар куулуштар ачылгандан кийин гана ал теория катары эсептелет. Мына ошол квант теориясынын же болбосо кванттык гипотезаны пайдаланып Нобель фотоэффект куулушун түшүндүргөн. Мына ошондон баштап бул Планктын гипотезасы теория деп аталып, 1918-жылы ага Нобелдик сыйлыгы ыйгарылган. Мына мисалы жарыктын нурдануусу кандайча жүрөт? Эгерде атомго кандайдыр бир H, ню деген жарыктын бөлүкчөсү же болбосо кванты жутулса,
ошол жутулган энергиянын эсебинен электрон учуп чыгат. Эгерде ошол жыштык ошол электронду чыгаруу жумушунан аз болгон болсо, ал канчалык көп берилсе дагы баары бир электрондор чыкпайт. Мына бул жерде качан жыштык белгилүү маанисине жеткен энергиясы чоң болуп, ошол энергия гана электронду атомдон чыгарып берүүгө толук шарт пайда болот. Мына демек бул жерде жарык затка үлүш менен жутулат. Мына ошол жарыктын бир үлүшү квант же фотон деп аталган. Фотон деген бул ошол бөлүкчө катары эсептейт, а квант деген ушул бөлүкчөнүн энергиясы жөнүндө түшүнүктү камтыйт. Мына эгерде Е барабар H жарык кванты атомго жутулган болсо, ал электронду чыгарып жумуш аткарат дагы, андан ары ал электронго mv квадрат бөлүнгөн 2 деген кинетикалык энергияга барабар болот. Демек, ошол атомго жутулган H жарык квантынын энергиясы ал электронду чыгаруу жумушу менен электрондун ээ болгон кинетикалык энергияларынын суммасы менен барабар экендиги аныкталган. Мына ушул көптөгөн эксперименттердин жардамы менен бул жерде чыгаруу заттан электронду чыгаруу жумушу аныкталып, андан кийин электрондордун кинетикалык энергиясы эсептелгенден баштап, бул фотоэффект толугу менен ошол кванттык теорияга баш ээри далилденген. Демек, бул фотоэффект курулушунун ачылышы бул кванттык теориянын толук далилдешине негиз болгон. Мына ушундан баштап бул кванттык теория катары эсептелип, бул 20-кылымдагы илимдин өнүгүшүндөгү жаңы баскыч болуп саналат. Эми фотоэффекттин кызыл чеги, мына мисалы фотоэффектти бардык заттар фотоэффект курулушу пайда болушу мүмкүн, бирок алардын ар бир заттын өзүнө тиешелүү болгон чыгаруу жумушу бар. Ошол чыгаруу жумушун чыгара ала турган электромагнит толкундун эң кичине жыштыгы бул кызыл фотоэффекттин кызыл чеги деп аталат. Ал чыгаруу жумушун H-ка бөлгөндө ошол келип чыгаруучу толкундун жыштыгынын минималдуу маанисин табат. Бул минималдуу маанис, жыштыктын минималдуу мааниси бул фотоэффекттин кызыл чеги деп аталат. Мына ар бир металлдардан электронду чыгаруу жумушунун маанилери көргөзүлгөн. Мына бул жерде темир, вольфрам, никель, цинк, висмут берилген. Мына ушулардын ичинен электронду чыгаруу жумушу цинкте эң төмөн болуп атат. Мына ошол себептен бул кубулуш биринчи жолу цинк пластинкасынан байкалган. Ал эми калган металлдардагы чыгарылган электромагнит чыгаруу жумуштары чоңураак, ошон үчүн аны байкаш үчүн өтө кыска толкундарды талап кылат. Ал эми бул жерде жыштыктар көргөзүлгөн. Ал эми ошол толкундардын узундуктары көргөзүлгөн. Бул жерде ошол жыштыктын минималдуу чеги, ошол электронду чыгара турган минималдуу чеги бул кызыл чеги деп аталат. Мына ушул жыштыктар көргөзүлгөн. Бул жыштыктар жана толкундар менен берилген. Толкундун узундуктары бул жерде нанометрлер менен берилген, жыштык герц менен берилген. Бул жерде электрондун чыгаруу жумушу электроновольт деп аталган бирдик менен берилген. Кадимки көп системасында жумуштун бирдиги бул дюжоуль. Ал эми электрондордун энергиясын, элементардык бөлүкчөлөрдүн энергиясын баалоодо электроновольт деп аталган бирдик колдонулат. Бул электроновольт деген сөз бир электронду 1 вольт болгон чыңалууда жылдырууга кеткен аткарылган жумуш, же болбосо энергиясы бул электроновольт деп аталат. Эми силер ушул фотоэффект курулушунун жөнүндө материалдарды дагы тереңдеп окугула. Китебиңерден 40-чы жана 41-чи параграфты окуйсуңар. Анан бул жерде силер төмөнкү суроолорго жооп берсеңер болот. Фотоэффект курулушунун ачылышы илимдин өнүгүшүндө кандай мааниге ээ болгон, кандай жаңы баскычты ачып берген. Эми ушул фотоэффект курулушун биз эмнеде колдонсо болот, каерде колдонулуп жатабыз, мына ушул жөнүндө ойлонуп, анан өзүңөрдүн көргөн курулуштарды далилдеп, аларды мындай талдоого аракет кылгыла. Андан кийин биз дайым эле чоң дүкөндөргө киргенде, айрыкча жана супермаркеттерге киргенде эшиктери көбү өзү ачылып жабылып турат. Ушул эшиктердин ачылышы, жабылышы кандай курулушка негизделгенин талдоого аракет кылга. Себеби ал курулуш сен эч кандай аракетиң жок эле, сенин келериңди билгенсип эле эшикти ачып, анан сен киргенден кийин эшик жаап турат. Бул кандай курулушка негизделгендигин талдоого аракет кылгыла. Анда эмесе, кымбаттуу окуучулар,
Бүгүнкү физика сабагынан фотоэффектке куулуштуу өтүүнү аяктадык. Саламатта калгыла.